Салам достор, бүгін біз 7-ші сабақты өтөбүз. 7-ші сабактын темасы ввод данных болот, а именно класс сканер болот. Мурдакы сабактарда класс деген түшүнүктүү өткөнбүз. Мисалы string деп көрөлүк, s барабар hello деп көрөлүк. Stringди ушунча жазсак болот же объект катары жазсак болот. Hello десек болот. Бул болсо stringдин перемен болду. Класс. Класстын какой-то бир общий понятие. String деген ушул общий понятиядан stringден жаңы именно конкретно бир объект түзүлдү. Ичинде параметрге hello деп бердик. Мисалы азыр сканерди жазып көрөлүк. Сканер барабар сканер деп туруп көрөлүк. Так, бул жерде эмнеге кызыл болуп калды? Анткени бул сканер деген класс бөлөк пакеттен келет. Неге string мынтип кызыл болгон жок? Анткени string болсо заранее бул жерге уже импорт болгон. String болсо Java length деген пакеттен келет. Силер дагы пакетти буюрса өтөбүз. Пакет деген түшүнүктүү. Сканер болсо Java util деген пакеттен келет. Java util деген пакеттен келет. Азыр муну мынтип туруп нетсек, ол жака импорт Alt Enter деген басканда өзү автоматически импорт болот. Java util scanner деген. Java util деген папка бар монда Java деген. Анын ичинде util деген папка бар. Ичинде класс бар. Scanner деген. Ошол жерден келет. Ошол жерден бул жерге импорт болот. Андан кийин бул параметрине ввод данных принимать этет. Системный ввод данных. System деген. System деген ввод данных принимать этет. Азыр мисалы system out println деп туруп бир нерсе жазгыла деп. Мисалы бул жерге сканер next line string line деп көрөлүк. Бул жерге ошондо кайра system out println деп туруп жыйынтык деп туруп лайнды кошуп коелук. Азыр муну программаны запускать этсек, программа дагы эле иштеп атат. Бир нерсе жазгыла болот. Мисалы салам көрөлүк. Жыйынтыгы салам болду. Анткени бул жерге сканер деген класстан общий понятие класс. Андан бир конкретный бир класс түзүлдү. Анын ичинде параметрине system деген ввод данныхты бердик. Анан кийин консольго система println деп бир нерсе жазгыла деп чыгардык. Анан кийин сканер деген next line деген функциясы бар, метод. Аны чакырып туруп лайнга присваивать этtik, лайнга бердик. Анан кийин ал лайнды бул жерге чыгардык. Жыйынтык салам. Мисалы next int десек болот. Бул жерге только int деш керек.
бул жерге number деп көрөлүк. Number деп туруп, мен бул программаны запуск кылып азыр программа запуск кылып, мисалы 100 дейлик, жыйынтыгы 100 болду. Эгер дагы бир жолу запуск кылып, бул жерге тамга жазсак, exception чыгат, ошибка ката чыгат. Input mismatch exception деген ката чыкты. Exception, бул exception деген бир тема бар, түшүнүк. Ал теманы буюрса өтөбүз. Input mismatch exception, анткени бул жерге биз int'ти сурап атабыз, биз int бул жерде эме деп атат да. Int'ти сурап атат. Сан жазып атат бул жердечи, линияда. Анан кийин биз болсо тамга жаздык. Тамга жазса болбойт next int'те. Ошон үчүн мындай ката чыкты. Ушу менен достор, биздин 7-сабакта бүттү. Эгер суроолор болсо, Discordко кошулгула, Discordдон жазгыла, Discordко кошулуп бири-бириңер менен кеңешкиле, бири-бириңерге кеңешип жардам бергиле. Саламатта, көрүшкөнчө достор.